Ұрпақтары бүгін баарыбыздын башыбызды кошуп ушул имаратка өзүнүн аруу чакырыгы менен чакырып келген ушул Жылдыз айымдын бүгүнкү салтанаттуу күнү десек да болот. Ошоңуз кут болсун. Себеби Манаска кызмат бул улуу аруу кызмат деп эсептейбиз. Бүгүн абдан көп куттуктоо сөздөр айтылды. Таасын айтылды. Баалуу сөз айтылды. Мен бирок ошонун баары Жылдыз эжеге гана багытталды. Мен сөзүмдү башка нукка салгым келет. Мына бул жерде бийликтин, өкмөттүн өкүлдөрү отурат. Кулагыңыздарга күмүш сырга болсун. Эжени мактоо эмес, эженин эмгеги ошол эле мисалы Манаска келгенде эле биз ушу илим дүйнөсү өзүнчө, Манас дүйнөсү өзүнчө деп эки бөлүп карап, мына кеше жакында Манас мыйзамын талкуулаганда дагы Манасчы деген, эл Манасчы деген наам жөнүндө сөз козголсо, Манасчыларды анчалык булгабайлы койсок, анчалык кереги жок. Манасчы деген Манаста ыйыкта деп, аны бир өзүнчө бир мындай булгабайлык дейбиз, бирок жашоо тартибинде орку жок болот го Манасчылар. Себеби баардык кадыр, баардык жакшылыктын баарын берки артисттер ээлейт дагы Манасчылар талаада эле көчөдө эле калып калат. Анан эмнегедир Манасты эле биз булгабыбыз келбейт дагы, бирок татыктуу ордун бере албай атабыз жашоо. Анан мына Манастын ушундай тесттик варианты бүгүнкү күнү мен түшүнүгүмдө билим берүүдө бул аба суудай керек окуу куралы катары кабылданыш керек. Биринчиден. Экинчиден ушу билим берүү системасында Манас сабагын киргизүү бул чоң бир маселе турат. Манас мыйзамын кабыл алганыбызга 10 жылга жакындап калды. Манас сабагы мектепке дагы деле керек. Манас таануу илими институтун ачтык, педагогикалык университетте. Ал боюнча Манас сабагын жүргүзө турган мугалимдерди даярдап атабыз. Манасты окуталы деп атабыз. Ошонун ниетибиз, аракетибиз эң сонун. Мына Манасты жазып атат, курал катары да даярдап берип атабыз. Бирок ошол университетти бүткөн студенттер Манас таануучу же Манас сабагын толук кандуу бүгүн сабакта бере албайт экен да. Ишибиз чала болуп атат, мыйзамыбыз турат, ишке ашпай атат. Билим берүү тармагында сабактардын сеткасында Манас сабагы жок азыр. Аны чала учук бүтүрбөй туруп биз азыр Манас академиясын ачып атабыз. Анын орду канчалык болот? Аны эмне кылабыз? Биз баштаган ишибизди аягына чыкканда да үйрөнө билсек. Анан ошол жанагы кулагыңыздарга күмүш сырга дегенибиз ушул маселени ойлонуп туруп, мисалы мен ойлойм ушул эки дүйнөнү тең тааныган, илим десе илимди жиликтеген, Манас дүйнөсү десе анын тереңине батып касиеттин сырын тааныган, ошонун сайсөөгө же болбосо жон териси менен өткөрүп жүргөн ушу Жылдыз эжебиз дагы өзүнүн ушу Манаска кылган кызматын татыктуу мамлекеттик деңгээлде дагы болсо, анан анын эмгеги талаада калбай, баягы тектерчеде чаң баскан китеп жүзүндө калбай, иш жүзүндө болуп, балдардын окуу тарбия процессинде жандуу болсо экен деген эле тилек. Рахмат.